Кутман күн урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көрүүгө абдан кубанычтамын. Эмне болуп атат? Жаңы согуш башталган атабы? Азербайжан менен Орусия согушабы? Же Кавказда жаңы жаңжал болобу? Арменияны бийликти тез алмаштырып, анын ордуна Орусияга жакын кишилерди алып келип, жана ошол Армениянын колу менен кайра Карабахты алганга аракеттер болобу Орусия тарабынан? Ошондой суроолор туулуп атат бүгүнкү серепчилерде. Анткени бир четинен Орусия күчүн сезип атат. Анткени канча киши жоготпосо дагы, канча акча жоготпосо дагы Украинада алдыга жылып атат да. Аз алып атат, аз жылып атат алдыга. Бирок ошентсе да жылып атат. Украинага болсо Трамп согушту каржылоону токтотуп атат. Украинага келчү ошо Байден кездеги убада берилген куралдын кээ бир бөлүктөрүн жеткизбей жатышат. Патриоттордун ракеталарын такыр бербей калышты да. Украинанын иши чатак болгон атат. Анткени эң чоң уроолор же адам өлүүлөр көбүнчө баллистикалык ракетадан болуп атат Украинада. Азербайжан ошондой ишти баштаганда, азыр көп эле серепчилер айтып атат, бул балдар дейт, баягы Екатеринбургда чын эле оң эмес болчу дейт да. Азыр болсо мындай мыйзам менен кичине мүчүлүштүктөрү бар болчу дейт. Бирок Орусия ага каршы ушундай ишти жасагандан кийин Азербайжан ошону туу кылып, эми чекте Орусиядан ошо учактарды урган үчүн кечиримди укпай, ошого кичине ызырынып, азыр ушундай көрсөтүп атат да өзүнүн өнөрүн. Бул жерден карасаңар, бул кадрлардан кадимкидей эле биздин баягы кыргыздарды, өзбөктөрдү, тажиктерди, башка улуттагы адамдарды кандай мыкаачыласа, мындай ошондой эле Азербайжанда мыкаачылып атат. Орусия жооп берип атат. Мисалы үчүн, могу Шахинди Азербайжан диаспорасынын Екатеринбургда кармашканы, ушинтип аябай орой кармашканы ден соолугуна зыян келтирип, албетте, баягы Орусиянын чагылдырылган нерседей жасаганга аракет кылып атышат эки тарап тең. Азербайжан Орусиянын жарандарын кармап атат, Орусия Азербайжан жарандарын кармап атат. Азербайжан Орусиянын IT баягы турист жана башка ушундай журналисттерди кармап атса, Спутник, Russia Today холдингдин бөлүгү Спутник да, ошол жерде ФСБ иштейт деп көп басылмалар айтат да чет элде. Орусия ошо диаспоралардын башчыларын кармап атышат, баягы базарлардын башчыларын кармап атышат да, базарлардын кожоюндарын. Анткени азербайжандыктар орус паспорт менен Азербайжан улутунда, Орусияда эле көп учурда базарларды кармашат да. Азербайжанда ушул Орусиянын боло турган жанакы ар кандай мааракелерин, концерттерин жокко чыгарып атышат, концерттерин токтотуп атышат. Ар кандай ошо жаңы жылга чейин көп Орусиядан келчү ошо конокторду, ошо бүт салтанаттарды жокко чыгарып атат да. Орусия болсо Азербайжандын баягы ар кайсы ошо жарандарын кармаганга аракетте. Бир кездерде Грузияга согуш ачардын астында ушундай кылды эле, так ошону кайталап атат. Керек болсо баягы Орусияда жарандыкта отуруп, Орусиянын жараны болуп, көп жыл жашаган, тамыр кой берген азербайжандыктардын үйлөрүнө кирип келип атышат. Мынакей могул кадрдагыдай үйлөрүнө кирип, тинтип, тергеп, ушундай аябай катуу кармап, түрмөгө отургузуп, ушундай кыйноолор жасап атышат. Көп серепчилер айтып атат, баягы эле Сабрамат деген бир тарыхчы бар, Уругвайга качып кеткен Орусиядан. Ал айтып атат да, мисалы үчүн, мурун депутат деле болгон Орусиянын Госдуманын. Анын сөзү боюнча, эгерде чын эле ошо мисалы үчүн азербайжандыктар ошол бандит болобу, бандит эмес болобу, орус болсо, же чачы агыраак болсо, көзү көгүрөөк болсо, аларды жөн эле катуу сабап канжалатып, бирок өлтүрмөк эмес дейт. Ошондой дейт да. Азербайжандыктар болгондуктан аябай сабады, өлтүрчү сабады. Бул нерсе аябай көп мындай чыңалууларга алып келип атат. Азыр Бишкекте дагы бизде мааракелер өтүш керек эле, аяка Азербайжан катышыш керек эле. Андан да Азербайжан баш тартып атат да. Ушунчалык катуу күчтүү сезип атабы? Бир да өлкөдө ушундай күзгүдөн чагылгандай иш аракеттерди эч ким жасабады эле да. Мисалы үчүн Орусия ээн эркин, мурунку Совет республикаларын, кээ бир учурда башка кайсы бир өлкөлөрдүн өкүлчүлүктөрүн ээн эркин ушундай кыйнап жүрөт эле да. Эмгичекти чекти кыйнап атат да ошо Орусияда. Мен деген ошо мигрант катары, бирок мен окуу студент катары болгом да Орусияда. Баары бир баягы акча табыш үчүн тиричиликке иштегем да. Мен ушунун баарын өз көзүм менен көргөм. Албетте эгерде Азербайжан ушундай баягы чагылдырып жасап аткандыктан
кичине таң калам да, бир четинен айтам, буларга дагы ушундай күч бар турбайбы депчи, буларга да бир өлкө ушундай ачык сөз айтканга жарап калган турбайбы деп бир четинен түшүнөм, бир четинен эстейм да, ушундай иш аракеттер эмнеге алып келмек. Мисалы үчүн акыркы жолу ошо Путинге катуу сөздөрдү айткан жана Путинге каршы чыккан президент бүгүнкү күнү эмне болуп жатат? Саакашвили да. Эми Чечняны айтпай эле коеюн, Чечня мисалы үчүн Орусиянын курамында да. Чечняны жакшы эле мындай жанчышты. Ал эми ошо Грузия болсо, Грузияда Саакашвили бийликке келип, Орусияга каршы чыгып, бүт коррупциялык жана ошо криминалдык түзүмдөрдү каршы чыгып, тазалап Грузияны аябай жакшы деңгээлге көтөргөндө, акырында бийлигинен ошо Грузиялык кыял деген партия келип, Бидзина Иванишвили Орусиянын олигархы, Орусиянын ошо атайын кишиси да, Путиндин атайын кишиси деп эсептелет. Оодарып Саакашвилини анын жасаган жакшы нерселерин көп чыгара албай, жокко бирок баары бир азыркы күнү ошо акырында кармап түрмөгө отургузуп, же тирүү же өлгөн эмес кылып туруп ушуну кармап жатышат да Грузияда. Грузия толугу менен орусиячыл болуп кетти, бийлиги дагы, калкынын кескин катмары дагы да. Анан ушундай нерсе эми Азербайжанга боло турган болобу да. Азербайжан азыр аябай катуу мындай кетип атат да. Чынын айтканда мен эсимде жок да ушундай кайсы бир өлкө ушундай жоопторду кылганы. Анан албетте бир четинен туран түзүлүш керек, бир четинен түрк тилдүү мамлекеттер биригиш керек, эмесе биз башка өлкөлөрдө ак терилүү адамдардын өлкөлөрүндө үчүнчү сорт адам болуп жүрөбүз. Бул деген аябай жарабайт, эркиндикке жарабайт, адам дитине жарабайт, адам укугу деле эгерде сакталса, адам укугуна жатпайт. Могу биздин кебетебиз да, биз деген ошо кайсы өлкөгө барбай эле бизди Кытайдан жада калса да, ошо жада калса ошо Жапондон, жада калса ошо Түштүк Америкадан, Кыргызды, Америкадан, Европадан, Орусиядан ошо үчүнчү сорт адам катары көрүшөт да. Бирок биз качандыр бир миңдеген жылдар ээн эркин жүргөн ушун көчмөндөрбүз. Көчмөн деле эмеспиз, биз деген ошол чоң кыргыз каганатынын мамлекетинин өкүлдөрү болгонбуз да. Түрк тилдүү ошо элдер бүт биздин баягы урпактарыбыз, туугандарыбыз да. Анан ушундай убакта акыркы согуштардан жеңилгенден кийин көп жыл ушу бизде ушундай азыр мындай басымырлап бизди кемсинтип жүрүшкөн да. Анан Азербайжан ошого жооп бергени аябай кызыктуу экен. Азербайжан кичине түрк тилдүү элдердин кичине мындай намысын көтөрүп койгону жакшы экен да. Бирок Орусияда тез эле согуш убада бере башташты да. Баягы эле пропаганда каналдары, Соловьевтору бир кашты көтөрөбүз деп атышат да. Бир кашты көтөрүп туруп, согуш каалайсыңарбы деген сөздөрдү айта баштады да. Анан бүт акчаңар Орусиядан келет деп башташты да. Азербайжандын элинин кескин көп бөлүгү ошо Орусияда жүрөт деп башташты. Баягы эле сөз да, Украинага ушинтип сөздөрдү айтып жатып, анан акырында кол салыштыр да. Эми Азербайжанга да кол салабы. Ошондой кызыктуу, таң калыштуу суроолор туулуп атат да. Сиздер эмне деп ойлойсуздар? Мындай нерсе көптөн бери болгон эмес. Албетте сиздердин пикириңерди күтөм. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Yolunday iş girdik de senin kuralın al. Business banker barına başlardan vur karavan. Çok arkasın car yolunday iş girdik de senin kuralın al. Вот туда. О, от души. Красота, блин. Охренительно видно.